Оштун мэри Жеңишбек Токторбаевди ашыкча мактай бердик окшойт деп калдым. Себеп дегенде кече бир видеосу чыкты. Ош шаарына кирип чыккан унаалардан акча алабыз, каражат чогултабыз деп бир видеосу чыгып. Адаш айтып алдыбы же жанындагылар шурап койдубу же бизге эмне болуп кетти. Эми азыр бир мисал келтириптир. Европаларда ушул мындай ыкпа бар жана башка мындай өнүккөн мамлекеттерде мындай курал мамлекеттерде бар. Биз Европа эмеспиз да, биз өнүккөн мамлекет эмеспиз да. Салыштырмалуу азыр жакшы иштерди кылдыңыз. Бир аз чыдап турсак, мен ойлойм элдин баары эле, айдоочулардын баары эле макул болуп берет, эгер ошого шарт жооп берсе. Азыр шаардын шарты жооп бербейт кандайгачы. Шаардын ичиндеги унааларга караганда сырттан келген унаалар таза болуп атат азыр. Себеп дегенде Оштун баары талкаланып бузулуп, чаңы асманга сапырылып, үйлөрдө имараттардын бардыгы чаң. Жамгыр жааса ылай, батпак, чакма, шалтак ушундай болуп кетип атат да. Анан эми бир аз чыдап, мына жолдорду түздөп, оңдоп алып, парковкаларды түзүп, элге мындай жолдорду Европадагыдай кылып туруп, баягы кофейче турган кылып, теп-тегиз кылып коюм, кеңири кылып, пробкаларды азайтып турупчу. Мен кош колдоп колдойм. Мен ойлойм, элдер деле, айдоочулар деле өздөрү инициатива көтөрүп, өздөрү ошол нерсени төлөп бергенге макул болот эле эгер ошондой талаптар болсочу, жолдор талапка жооп берип, парковкалар болуп, жолдо тыгындар жоголсочу, жанынан төлөп берет да, ушу 50 сомдон эмес, 100 сомдон 150 сомго чейин төлөп бергендер болот да. Мен оюм бар. Анан азыр эми шаарыбыз өзүңүз жакшы билесиз, талап канча жооп бербейт. Ошондуктан бул оюңуздан кайтып, бул мындай пикирди буга чейин көп эле чиновниктер айтты да, интернеттен байма-бай эле чыгып аткан. Ошол эле баягы Акылбек Жапаров бишекти айтып жүрдү. Кандай сындарга кабылды, кийин өтпөй калды. Дагы бишектин элleri көтөрчү, алар дагы сынга кабылып, ал дагы өтпөй калды дегендей. Анан азыр эми Ошто туура түшүнүп атабыз, эми баягы жолдорду оңдоп бюджетке акча түшүрүш керек болуп атат. Бирок ошонусуна карабастан эле азыр мына элдин төлөп аткан налогтору, башкалары деле бир кыйла болуп кетти деп ойлойм. Ошондуктан бир аз токтоп, бир аз сабыр кылып турса жакшы болот эле деген ойдомун. Бул менин жеке пикирим. Ошол. Анан эми элдин пикири кандай? Эгерде эл көпчүлүк колдогон болсо, анда билбейм. Мен жеке пикиримди айтып, жеке өзүмдүн муракчама бөлүшүп коюп атам.